Кайгырта турчу эмес, күлдүрө турчу жол кырсыгы катталды. Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылында 2 велосипедчен кагышкан видео таркады. Анда жогорку ылдамдыкта велосипед тээ бараткан кишилер бетме-бет сүзүшүп, кулап калышкан. Алар окуя болгондон кийин дароо эле өз жолдоруна түшкөн, болгону тизелери сыйрылып кеткени айтылат. Булак элдик медиа. Президент Сооронбай Жээнбеков Талас облусуна иш сапары менен барат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактары боюнча иш сапарларын улантууда. Бүгүн 23-июлда мамлекет башчысы Талас облусуна бир күндүк иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдирет. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында аймактагы айыл чарба, билим берүү, медицина жана энергетика объектилеринин иши менен таанышат. Булак элдик медиа. Банкоматта кезек талашкандар мушташа кетишип, бир аял тебелендиде калып каза болду. Түркменистанда Лебап облусунун Фарап районунда банкоматка кезекке турган кишилер мушташа кетип, бир аялга кайсыш болду. Бул тууралуу Азаттыктан аймактагы кабарчысы билдирди. Фарапта банкоматтардын алдында күнүгө кезек кишилер 45 градус ысыкта турууга мажбур. Бул жерлерде күнүгө уруш болуп турат. Ушул аптада ушундай бир мушташтан бир аял өлдү, деди ал. Анын айтымында кайгылуу окуя 20-июлда болгон. Дайхан банкынын банкоматында кезекте тургандар мушташып, 65 жаштагы аял тебелендиде калган. Ал ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Дайхан банк аялдын өлгөнү тууралуу маалыматты тастыктап, бирок анын өлүмүнө кан басымынын көтөрүлүп кеткени себеп болгонун билдирди. Бул арада Азаттыктын түркмөн кызматы банкоматтарда акча тартыш экенин, банкоматтар жайгашкан соода борборлору жабылганын маалымдады. Булак элдик медиа. Атаандашын оюн талаасында көтөрүп чапкан Валерий Кичин жоопко тартылбайт. Кечээ Россиянын Енисей жана СКА клубтарынын мелдеш учурунда Валерий Кичин атаандаш команданын оюнчусу менен келише албай чабыша кеткен. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны, россиялык Енисей клубунун коргоочусу Валерий Кичин оюн талаасында атаандаш команданын футболчусу менен мушташа кеткендиги үчүн жоопко тартылбайт. Бул тууралуу клубтун башкы машыктыруучусу Александр Тархановго шилтеме берип РИА Новости жазды. Эске салсак, кечээ Россиянын Енисей жана СКА клубтарынын мелдеш учурунда кичи атаандаш команданын оюнчусу менен мушташа кеткен, кийин оюн уланып 1-0 эсебинде аяктаган эле. Эч кандай трагедия болгон жок. Спортчулар талашып тартыша кетти. Башкалар арачылап, кийин экөө белдешип алышты. Эч ким жаракат алып, кан төгүүлөр болгон жок. Сезондор аралык оюндарда эмоциялар күчтүү болот. Бул үчүн Кичинди жоопкерчиликке тартпайбыз, деди Тарханов. Кичи коргоочу катары ойноп келген Енисей клубу Россиянын улуттук футбол лигасында буга чейин 2 оюн өткөрүп жеңип чыккан. Булак Спутник KG.